Ассаламу алейкум достор. Максималдуу бөлүшөбүз. Ой пикириңиздерди комментарийге жазыңыздар. Мына азыр ханство дейбизби, диктатура дейбизби, толук бойдон орнолду десек болот. Эми акыры кандай болот, аны бир жараткан Кудай Аллах Таалабыз өзү билет. Ачуу чындыкты бетке айтып аткан мына бүгүнкү жалгыз оппозиционер тайманбай чындыкты бетке айтып аткан Жеңиш Молдахматовду камакка алгандыгы азыркы бийликтин деңгээлдеринин төмөн экендигинен дагы бир жолу кабар берет. Себеби арадан 8 ай өткөн окуяны азыр алып чыгып атканы бул өтө күлкүмүштүү жана эч кандай ойго келбеген окуя да. Эми раз ошол бийликти ГКМны басып алуу боюнча деп айып коюлуп камакка алынды. Мен азыркы президенттен кайрылып кетет элем. Андай болсо азыркы бийликте отургандар алар дагы камакка алынышы керек. Себеби ошол убакта 6-7 октябрь күндөрү өкмөт үйүн басып алгандар видеодо, сүрөттөрдө болгон жакта жүрөт. Ошол убакта ГКМны Жеңиш Молдахматов баскан эмес. Катания келип ГКМга председатель болуп отурган. Ал убакта 6-7 апрель күндөрү генеральный прокуратураны Сыймык Жапыкеев келип басып алган. Ал генеральный прокурор болуп отурду. Мен сизге суроом, эмне себептен Сыймык Жапыкеевке генерал деген наамды бердиңиз? Эмне кылгандыгы үчүн? Ошол генералдык званияны генеральный прокуратураны басып алгандыгы үчүнбү? Андай болсо калыс болбойсузбу? Элдин баары тең көрүп атат. Элдин баары акылдуу азыр анализ кылып атат. Бирок кыргыз эли эч качан диктатурага жол берген эмес. Силер бирөөнү камап коюп, калгандарын коркутабыз деп эч ойлобогула. Кыргызымдын жигиттери эч кимден корккон эмес. Бир Кудайдан башка. Бирөөнү камасаңар экинчиси чыгат. Экинчисин камасаңар эртең 5 чыгат, 5-өнү камасаңар эртең 50 чыгат, 50-нү камасаңар эртең 100 чыгат. Эч кимдин оозун баса албайсыңар. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Чындыкты бетке айткандарды жаман көрбөгүлө. Ошол чындыкты бетке айткандарды, сын айткандардын сөзүн уксаңар, адашпай жакшы жашоодо жашайт элеңер. Бирок тилекке каршы азыркы күнгө чейин бир дагы бийлик биринин артынан биринин ошибкасын кайталап азыркы күнгө чейин келе жатат. Бул Жеңиш Молдахматовду камаганыңар эч кандай сиздерге аброй алып келбейт, жана сиздердин аброюңуздарды тетиги асмандан жерге түп-түз бойдон түшүрүүдө, жана Жеңиш Молдахматовдун аброю камалгандан баштап асманга обочолонуп учуп деңгээли саясий карьерасы өсүүдө. Андан Жеңиш Молдахматовдун только карьерасы гана өзөт. Буга азыркы күндөгү көптөгөн себептер, көптөгөн далилдер бар. Андан сырткары бийликке сын айткандарды үйлөрүн баары өрттөп кетебиз, талкалап кетебиз деген бир сакалчан жүрөт. Ошол сакалчанга сакалга кайрылат элем. Сакал, сен кимсиң бирөөлөрдүн бийликке сөз айткандардын барып үйлөрүн талкалап, үйлөрүн өрттөп кеткидей? Мына мен бийликке сын айтып, момундай туура эмес кадамдарга барып атасыңар деп мен сындап атам. Эмне? Менин үйүмдү да келип талкалайсыңбы? Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло. Сакал, сөздөрүң болсо мага личкага чык, жолугабыз, любой момент сүйлөшөбүз. Бийликтин торпедалары, силер элди коркутабыз деп эч ойлобогула. Кыргыз элин эч качан корккон эмес. Сен антип бийликке сын айткандарды талкалайбыз, коркутабыз деп антпей жүр, сакал. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло. Урматтуу бийлик, мурдагылардын каталарын кетирбей, кеч болуп кала электе ойлонуңуздар. Биз сиздерге бийликти басып алабыз, эртең революция кылабыз деген жокпуз. Эсиңер барда этегиңерди жыйгыла деп гана эскертүү берип атабыз. Себеби буга чейин көптөгөн тарых азыркы күндө чындыкты таразалап койгон. Силер эч кимди коркута албайсыңар. Бирөө менен баарын коркута албайсыңар.
Кыргыз элим эч кимге баш ийген эмес. Чындык үчүн күрөшкөн. Биз дайыма чындык үчүн, дайыма алдыга, дальше келечеги үчүн, Кыргызстаныбыз үчүн, мекенибиз үчүн күрөшө беребиз. Эгер бийлик туура эмес кадамдарды кылып атса, туура эмес ошибкаларды кылып аткан болсо, биз аларды карап тура албайбыз. Хан деген бир эле сүйлөш керек. Ошол сөзүнө жооп бериш керек. Рахмат.